Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Аброй программасы башталды. Аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз программабызга дагы бир шаардагы, коомдогу абройлуу инсанды конокко чакырганбыз. Анда эмесе дароо эле тааныштырсак, Ош мамлекеттик университетинин тил жана социалдык иштер боюнча проректору, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Мастурахан Шарипова эже бүгүн бизде конокто. Негизи эжени аябай көп күттүм. Эже баягы коомдогу активдүү инсан катары аябай кандай колуңуз бошобой, жумуштарыңыз көп болду. Ошентсе дагы мына бүгүнкү убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге алгач программанын алдында сизге ыраазычылык билгизейин. Анан эже сизге эскертип кетейин. Негизи биз бул программада, мен сизге бир аз эфирден сырткары да айтып кеттим, саясаттан сырткары жеке инсандын өзү жөнүндө сүйлөшөбүз, баарлашабыз. Демек, бүгүн сиздин 40 мүнөт сиздин күнүңүз. Сиз жөнүндө сүйлөшөбүз. Мастур эже, сизге биринчи эле алгачкы эле суроону ушундай берейин да. Анткени көпчүлүгү тааныган инсандар бул эже мындай ар дайым баягы өзүнүн эмесин бербеген сырдуу, кайраттуу, анан күчкө толгон ушундай эже деп айтышат. Анан студенттер жок, Мастур эже аябай кандай мээримдүү, бизге баягы энебиздей мамиле кылат деп айтат да. Анан бул ар түрлүү сырды кантип алып жүрөсүз эже, мүнөздү? Эң жакшы суроо. Мени дайыма ушул аудиторияга биринчи сабакка кирип барганымда, лекцияга, студенттер ушул сиз берген суроону айтышат да. Эжеке, сиз биринчи сабакка кирип келгенде биз аябай корктук, сүрдөдүк. Андан кийин эле бир 5-10 мүнөттөн кийин эле сиз бизге жакын сезилип, сүрүңүз деле жоголуп, биз менен аралашып, балаңыздай, кызыңыздай жакшы көрүп деген сөздөрдөн кийин анан кайра менде баягы окутуучулук, балдарга билим берүүчүлүк бир кызыгуулар өзүмдө дагы ойгоно баштайт да. Анан чындыгында мен баягы жан дүйнөгө кирип келгенде поэзияга жакынмын, ыр жазамын. Анан чындыгында жан дүйнөм дагы өтө назик, тез таарынамын. Сырткы формама караганда ички жан дүйнөм башкачараак сезилет да өзүнчө. Анан ошон үчүн дагы мен балдарды сүйүп, студенттерди сүйүп, окуучуларды сүйгөн үчүн дагы баягы энелик, устаттык, педагогдук ишмердүүлүктү канчалык жан дүйнөсү адамдын назик болсо, канчалык боорукер болсо адам, ошончолук анын сабагы максатына жетет. Жана окуучулар менен студенттердин биз билим берип жаткан биздин шакирттердин арасында ошончолук аброй, ошончолук кадыр барк, сый-урматка ээ болот да. Анан эми азыркы айкалышып аткан сырткы ички жан дүйнө ушундай. Көбүнчө эле мен баягы сыртыман сүрдүү, кантип ушул эжеке менен сүйлөшсө болот деген сыяктуу нерселер болуп, анан кийин эле адамдардын ой пикирлери тез эле өзгөрүп кеткен учурлар бул турмушта практикаланып келе жаткан нерсе. Демек, бул баягы мен биринчи бербепмин да бул суроону, ар дайым берет экен. Анткени мен сизден дагы алгачкы ирет интервьюларда мен аябай мындай коркуу сезим менен чалганмын да сизге. Эже кандай жооп берет экен деп. Кийин уже жакындашып, мамилелешип кеткенде сиздин оозуңуздан ар дайым алтыным, мындай жакшы сөздөр чыгат экен да. Анан айттым, эже, демек бул башкача эже экен. Эжеге жакындашыш керек экен депчи. Жиниңиз келген учурларыңыз болобу? Кандай учурда жиниңиз келет? Мен өзү баягы дайыма студенттерди, өзүмдүн шакирттеримди, теги эле кесиптештеримди өзүм жүргөн чөйрөдө юморго жакынмын. Менин өзүмдүн мүнөзүм баягы көбүрөөк адамдар менен шайыр, шатман, ар кандай маселени конфликтсиз эле мындай талаш тартышты өтө жаман көрөм да. Кимдир бирөөлөр менен талаш тартыш, ушундай кыйкырык, ызы чуу болгон жерде мен акырын эле жылып кетем. Анан өзүмдүн мүнөзүм ошол, дайыма жаштарга айтам, ар кандай нерсени өлүмдөн башканын бардыгын, ажалдан башканын бардыгын позитив менен, жакшылык менен келишип алып, бири-бирин түшүнүп чечсе болот да. Турмушта деле, сабакта деле, экзаменде деле, башка учурда деле. Ошон үчүн мен жиним келген учур өтө мындай алыскы аралыкта катуу жиним келет. Демек, аз келет экен. Аз келет, бирок мен өзүм башкалардан да угам, өзүм үй бүлөмдө дагы бир туугандардын арасында 5 мүнөт деп коюшат менин жинимди. 5 мүнөт биздин бир туугандар деле, жолдошум деле бир аз учур чарчут болот, анан мен кайра эле
баягы кек сактоо деген менде жок. Кайрадан кечирип, иштин кызыкчылыгы, башка кызыкчылык үчүн мүмкүн болсо мен ушу жиним келтирбегенге аракет кылам. Анткени 5 күндүк дүйнө биз кимдир бирөөлөрдү капа кылып калган болсок, бул баягы бычактын жарасы аяга тикен да. Ал эми тилдин, сөздүн адамдын көңүлүнө жайгашып калган жарат бул эч качан аякпайт. Сөздүн кудурети, сөздүн күчү өтө улуу, сөздүн магиялык дагы ар кандай тараптары бар. Ошол учурда биз бир гана жакшы сөз менен адамдардын ажатын ачып, колубуздан бир өтө чоң жакшылык келбесе дагы, бир жакшы сөз менен адамдардын ажатын ачсак дагы, бул менимче биздин инсандык бир миссиябыз болот. Негизи адам өзүнүн байгы канчалык деңгээлде коомдо орду бар экенин билбейт экен да, бирок баарлашып келгенде, мисалы, сиз менен соц тармактарга мен сүрөттөрүмдү жүктөп калсам, көпчүлүгү бул мастура жейго, бул мастура жейго деп мындай башкача эмоция менен айтышат да. Ошон үчүн баягы сизди бир гана ошмуда иштейт деп айрымдары тааныса, айрымдары бул эчи кайдан болду экен, каяктан өсүп келген, ата энеси ким болгон бул эженин деп баягы билишпейт экен да. Ошон үчүн алга мындай өзүңүздүн жеке балалык чагыңызга кайталы, кайсыл жерден өсүп чоңойдуңуз, ата энеңиз ким болгон, анан канча бир туугансыз? Эң жакшы суроо, менин жүрөгүмө жакын суроо ушул бир туугандарым, ата энем. Мен бир нече телебөрүүлөрдө ошол автордук Адыл менен чогуу чыкканбыз, Гүлшайыр менен ушулардын автордук телебөрүүлөрүндө мен көбүнчө үй бүлөм, бир туугандарым, ата энем жөнүндө чыккан ушул программаларды аябай көп адамдар мага чалып, жеке өзүмдүн личкама чалып, эжеке биз аябай таасирлендик, сизди педагог катары таанысак, анан бир туугандарыңыз, ата энеңиз жөнүндө маалымат алдык деп аябай көп жылуу пикирлерди уккам да. Ошол эле суроо менин жан дүйнөмө дайыма жакын. Ушул сиз берген суроо менин жан дүйнөмө эң жакын суроолордун бири да. Мен ошол Ош облусунун Нукат районуна караштуу Арал деген кичинекей айылда, Арал деген өзү аталышы эле биздин айылда бир нече дарыялар айылыбызды курчап турат. Анан кичинекей эле жерди кичине казсаң эле бир чоң булак чыгат. Ушундай бир кереметтүү жай. Ошол жерде 8 бир туугандын ичинде 6-чы баламын мен. 8 бир тууганбыз. Ата энем жөп жөнөкөй, карапайым. Ошол мезгилинде колхоз мезгилинде атам бригадир болуп иштеп, апам болсо ошол 8 балага бригадир болуп, үй иштерин аткарып, баарыбыз талаа жумуштары менен Нукат дегенде бардыгы Сары алтын деп легендарлуу тамекини эстешет. Биз ошол 8 бир тууган өзүнчө бир чоң чарба менен ал мезгилде отчет деп койчу, бир жылда, жылдын акырында үй бүлөгө тамекиге иштеген отчетун берчү. Ошондо бир үй бүлө машина сатып алчу, бир үй бүлө дагы бир ушундай кызык жашоо болчу да. Анан чоң айылыбызда бир сарай болот эле, тамеки тизе турган сарай. Ошол айылга бардык колхозчулар өзүнүн үй бүлөсү менен барып, үзүп келген тамекисин тизгенде, катар ушинтип үй бүлө менен орун алып, анан түнкү саат 2-ге чейин тамеки тизчүбүз. Биз ошондо, мен дайым эстейм, 8 бир тууган болсок, бири-бирибизди жашырып, үйдө тизген учурда чөптүн ичине кирип алып, китепкана жасап, сен барып окуп кел, мен сенин жумушуңду кылып турам деп, анан ушинтип китепканадан Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбеков, кыскасы канчалаган китептерди баягы башыбызга коюп уктап калган учурларыбыз, ата энебизден тил уккан учурларыбыз көрсө, биз китепти да окуп, эмгекти да жасап, эң бактылуу. Мен азыр ойлойм, мен ошондо 8 бир туугандын ичинде бир чоң үй бүлөбүз, бир чоң шаар болгон экен да. Анан ар бирибиздин өзүбүздүн аткара турган жумуштарыбыз бар болчу. Эрте менен турабыз, кадимкидей каникул учурунда биздин ишке бара турган өзүбүздүн иштерибиз бар болчу. Эч ким бош убакыт менен мынтип алектенип, башка бир бош убактан башка бир кылмыштарды жасаганга эч кимдин убактысы да жок болчу да. Азыр мен карап отуруп, ата энемдин берген мамилеси, атам дагы, апам дагы ушул карапайым үй бүлөдөн өсүп, 8 бир тууганды чоңойтуп, мына бүгүн 8 бир тууганым 8 шаар. Ар бири өз-өзүнчө.
бир жашоолоруна барып көрсөң, бирөөсүнүн үйүнө барсаң атамды көрөм, бирөөсүнүн үйүнө барсам апамды көрөм. Кимдир бирөөнүн жок дегенде көздөрү, кимисинин бир чачы, кимисинин колдору ушундай бир атаңды апаңды элестетет да. Ошондой үй бүлөдө чоңойдум. Биздин бала кезде балдар бакчасы болбогон. Биз жаш балдар ошол көчөдөн чогулуп алып, топташ ойноп, ошол улуттук оюндарды ойноп, бири-бирибиздин үйлөрүбүзгө конокко барып, ушинтип отуруп, балалык кезибиз бакчада, бүгүнкү бакчадагыдан дагы азыр ойлосом, жогорку деңгээлде бири-бирибизге таасир этип, бири-бирибизден үйрөнүп, кичинекей мезгилден эле мына 7-8 жаштан баштап биз ата энебиздин колундагы иштерин алып, бирибизди кичинекейибизди чоңубуз көтөрүп алып ушинтип чоңойтуп, мына жыйынтыгында мен ата энең өткөндөн кийин айылга көп каттуу бул акырын өзүнүн жолу менен азайып калат экен, бирок бир туугандар жакшылыктарда, ар кандай жумуштарда чогулуп алып, анан ата энеңди эстеп, ата энеңди зыярат кылып, Куран окуп, ушундай бир нукаттагы эмгекчил үй бүлөдө мен чоңойдум. 8-9 класска келгенибизде биздин айылыбызга Ысык көлдөн кыргыз тилчилеринин үй бүлөсү көчүп келди. Эсен агай, Айша эжеке. Ушунчалык таң калчубуз. Эжеке дагы агай дагы кыргыз тил адабияты мугалими, Ысык көлдүктөр. Анан биздин мектебибиздин жанында кичинекей, азыр ойлосом, ошондо ошол мектепке, мамлекетке караган үй бар экен. Ошол үйгө эжеке менен агай үй бүлөсү менен жайгашып, биз бирок сабактан кийин дагы, сабактан бошоп алып, үйгө барып алып дагы кайра ошол эжеке агайыбыздын үйүнө келе берчүбүз да. Апаларыбыз бир челек алма терип берет. Апа, эжекеме жеткирип келейин, агайыма жеткирип келейин, кабар алып келейин, тапшырмамды сурап келейин, бир китеп сурап келейин деп, ушул агай менен эжеке бизди ушунчалык өзүнө тартып, кызыктуу сабак өткөн үчүн биз ушундай эжекенин аркасынан мен ушундай филолог, кыргыз тилчи болуп калдым. Демек байгыл өзүңүз үлгү алган инсандардан бүгүнкү Маскирахан Шарипова ушундан келиптир да, ошол мугалим, ошол эжекенин. Ошол эжекенин. Анан мен баягы эжекенин эң жакшы көзүмдө калган жери эжеке Урукия Салиеванын ролун өзү аткарып, анан бизге башка ролдорду бөлүп берип, азыркы мугалимдер эми окуучулар менен чыгып рол аткарбайт да. Сен моуну аткар дейт. Биздин эжекебиздин артыкчылыгы майрамдарда өзү арабызга кирип кетчү. Анан ажардын монологун кассетага жаздырып, эртең менен сабакка келгенибизде магнитофондор илгерки билип калдыңар силер деле. Ошол кассетаны жандырганда эжекенин үнү менен ажардын монологу жаңырчу. Агайдын үнү менен Майсалбектен катуу окулчу. Анан электро табла ошол мезгилде көп мугалимдер андай чыгармачылыкты колдонбогон, бирок Айша эжекенин сабагында дайыма электро табла ушундай басканда доскадан кып-кызыл болуп Зататоч, Сынаточ, Этиш, Такточ, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алыкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов деген жазуулар чыкчу. Биз бала экенбиз да анан алдыңкы партаны талашчубуз. Эжекенин алдына жылып отурганды, анан кезектешип, эжеке чакырып, анан ар бирибиз ошол алдыңкы партага отурубузчу. Ошондой жан дүйнө мени биология, химия предметине олимпиадага барып жүргөн окуучуну эжекенин ошончолук чыгармачылыгы, кыргыз тил адабияты предметине ошончолук буруп койду. Эжекенин көркөм окуганы, өзү чыгып алып көркөм окуп, анан кийин бизден талап кылчу да. Анан бир кызыктуу окуя эсиме келип кетти. Дайыма биринчи келип, эжеке мен айтайын деп, анан бир күн ажардын монологун айтып аткан учурда анан эжеке баягы көп окуучулар активдүү болгон үчүн ким биринчи чыгат экен деп кызыкчубуз да, анан эжеке мени чыгарып калды доскага. Толкунданып кетип, анан эжеке биринчи мага уруксат берген үчүн толкунданып, сүйүнүп атып баягы жаным апа тур деген монологду жетим апа тур деп айтып алып. Ошондо дагы классташтарыма ушунчалык ыраазы болдум. Бирөөсү күлүп-өптүр. Эжеке дагы мындай эмени билдирбей анан кийин баа коюп атканда эжеке айтып атпайбы?
Азамат, бирок сен биринчи чыкканда сүрдөнүп кеттиңби же сүйүнүп кеттиңби, ушинтип айтып алдың. Эми дайым мынтип шашпай, мынтип айтып жүргөн деп эжеке ошол кетирген кемчиликтерибизди дагы маданияттуу, башкача жол менен өзүңдү ынандырып, капа кылбай ушинтип түшүндүрчү да. Кийин анан мен дайыма өзүм шакирттериме сабак өткөндө ошолорду кубандыра турган Айша эжекеден алган бир методикаларымды ишке салдым. Баары бир баягы устатыңан үйрөнгөн нерсени башкаларга бербесең, анда сен күчтүү шакирт болбой каласың да. Бир туугандарыңыздын арасында дагы кандай кесиптин ээлери болду? Сегизиңиздер сегиз башка кесипти тандадыңыздарбы? Бир туугандарымдын баардыгы ар түрдүү кесиптерди тандап кетишти. Анан заманына жараша бүгүн көптөрү бизнес тармагында жүрүшөт. Айрымдары турмушка байланыштуу бир аз иштеп, анан кайра үй бүлөлүк шартка байланыштуу иштебей калышты. Бирок сегизинин тең турмушу бүгүнкү күндө өздөрүнө тың. Алардын балдары дагы түрдүү тармактарда иштеп калышты бүгүн. Негизгиси ошолордун ичинен жалгыз мугалимдик кесипти мен тандап кеттим. Мен бизнеске да кетпедим. Оор учурлар болду. Мына биз окууну бүтүп жумушка иштеп калганда мен 72 сом айлык алгам эң биринчи жолу. Анан кирип Анара Кадырова деген замдекан эжекеге анан эжеке, мен 72 сом менен иштешим кыйын болот го, баягы рубль сомго өткөн мезгилде десем, анан эжеке отургузуп алып анан кабинетинде мынтип айтты: Мастура, мейли бул мезгилдер өтөт, айлык дагы көбөйөт, бирок сен ушул факультеттин бир күн келип жылдызы болосуң. Сен дагы ушундай бизге окшогон кадыр барктуу эжеке болосуң. Кел бүгүн айлык жөнүндө сүйлөшпөйлү. Бүгүн тажрыйба жөнүндө сүйлөшөлү. Сен бүгүн өзүңдүн үстүңдө иште, сабакка кир, тажрыйба ал, илимий иштериңди жаса, анан бир күн келет мага рахмат айтасың деп. Мен чындап дайыма эфирден ошол Анара Кадырова деген устатыма дайыма тазим кылам. Анткени эжеке бизди ушундай жакшы жактарга буруп, айлык акы ал экинчи маселе, кесип деген бул биринчи маселе деген нерселерди жолго коюп берген. Ошондо кайсы жылы алгачкы жолу сиз жумушуңузду баштадыңыз? Азыр ошондо 20 жылдан ашып калды да, э? Ооба, 25 жылдан ашты. 1994 жылы 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө мага Токтосун Ашырбаев деген декан буйрукка кол коюп берген. Мен эсимде калган. Анан агай экөөбүз, агай да филолог, мен да филолог, агай экөөбүз тең эстеп калдык. Көрдүңбү, 12 декабрь эсиңден чыкпайт. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө сен Ош мамлекеттик университетине жумушка кирип атасың деп, анан ошол менин арызыма кол коюлган. Кыскасы, мен ошол кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде эң мыкты устаттардан сабак алдым. Токтосун Ашырбаевич, Тыныбек Эркебаевич Нуриев, азыр ардагер окутуучу катары, Сатканбай Момуналиев, Анара Кадырова, Токтош Танаев деген агайыбыз раматылык болуп кетти, Пайзилда Ирисов, Дүйшөнбай Туратов, Омуркулов Кутубек агай. Азыр ойлоп көрсөм, агайлардын ар бири өзүнчө энциклопедия экен. Алардын сабактары канчалык деңгээлде болгону биз бүгүн мына бүгүнкү турмуш менен салыштырып, бүгүнкү чөйрө менен салыштырганда биз эң мыкты устаттардан сабак алганбыз. 25 жылдан ашык сиз көптөгөн баягы студенттерди, шакирттерди өстүрдүңүз. Бүгүнкү күндө айрым шакирттериңиз сиз менен иштеп аткандар, кесиптеш болуп, анан өзүңүздүн жеке оюңузча баягы мыкты коомго, мыкты инсандарды баягы тарбиялап келе жатам деген мындай сыймыктануу болдубу эже мына бүгүнкү күнгө чейин? Анткени сиз да мына алдыңыз аябагандай бул эми мен сизге суранганым баягы көрүнүктүү эле сыйлыктарды алып келипсиз да. Анан Анын баарын алып келсем батпайт. ошо да, мына шаардын ар бир мекеме ишканасынан, Кыргызстандын ар бир мекеме ишканасынан сыйлыктарды алгансыз. Анан мындай сыйлыктарды жөндөн жөн адамдар ала бербейт да. Мыкты шакирттерди, студенттерди тарбиялап чыккандан кийин мына ушулардын баягы артынан келе турган нерсе да. Шакирттерди кандай тарбиялап чыктым деп ойлойсуз? Эң жакшы суроо. Мен ушул шакирт деп, мугалим дегенде эле мен ушул эң жакшы сыйлыгым ушул көкүрөгүмдөгү эл агартуунун мыктысы. Ооба, эл агартуунун отличниги. Ушул 2012 жылы ушул сыйлыкты алгандан кийин менде, Феруза, жоопкерчилик ошончолук шакирттерге болгон.
күчөдө тескерисинче билим берүү системасына болгон ушунчалык эме мага бир күч келди да. Ушул сыйлык мага жаңы жолдорду, жаңы бир стимулдарды берди да. Анан эң жакшы суроо бердиңиз азыркы. Мен дайыма коомдо эмне сизди ойлондурат, эмне көйгөй дегенде, сиз айткан суроо менен жооп берем да. Мени ойлондурганы бизди го жакшы устаттар окутуп тарбиялады. Биз окуткан, мен окуткан шакирттерим дагы бирөөнү окута алабы деген маселе мени ойлондурат да. Анан чындыгында мен бир нече факультеттерге барып кеп маданиятынан лекция окуп жүрдүм көп жыл бою. Бул эң зарыл предмет болчу, кеп маданияты деген. Анан ошондо бир нече юридика факультетинде, тарых факультетинде, бизнес менеджмент, кыргыз филология факультетиндеги студенттерди окутуп жүргөнүмдө ошолордун арасынан менин эң артыкчылыгым, мактана ала турган жерим, мен баягы балдарды тартып, кыздарды тартып аренага чыгара алдым да. Элдин астына чыгып сүйлөөнүн талаптары, кеп маданиятынын талаптары, кантип элдин алдына чыгып сүрдөбөй туруп сүйлөө керек. Мына ошол мен окуган лекциялардын жыйынтыгында биз лекцияны бүткөндөн кийин атайын иш-чара менен драмтеатрда, филармонияларда шоуларды өткөрүп аттык, достук шоуларды, факультеттердин арасындагы чечендик, жаңы алмаштарды айтуу, өзүнүн жазып келген эссесин окуу, көркөм окуу, түрдүү багыттагы баягы практикалык теориялык маалыматтарды бергенде, мына азыркы биздин вице-мэрибиз Сонунбек менин студентим болгон. Мына азыр бүгүн чыгыштануу кафедрасын жетектеп аткан Бөтөнөев Жолдош деген жигит, тарыхчы, менин студентим болгон. Дайыма эстейбиз. Ушуларды мен кийин өздөрү менен сүйлөшүп калганда, эжеке, сиз бизди сабакта доскага чыгарып, анан сахнага чыгаргандан кийин бизде ушундай лидерлик сапаттар ойгонду. Сизге чоң рахмат деп, бүгүнкү күнгө чейин мен менен иштеп, келип кызматташып, бүгүн дагы менин кеңештеримди алып жүргөн шакирттерим да. Анан эми кыргыз филологиясына келе турган болсок, мен канчалаган Авазбек Айтиев деген окуучум бар. Бүгүн дагы өзүнүн баягы позициясы менен иштеп турган жигит. Ушул жигит жалаң кыздар окуган группага түшүп калды. ынтымактын директордун орунбасары. Директору бүгүн мына Авазбек менин шакиртим, ушул мактанып айта аламын. Анан мен куратор болуп калдым Авазбекти. Бир жалгыз жигит экен деп, мындай уялчак, тартынчак, бир татынакай жигит, жалгыз жигит биздин группага түшүп калды. Анан кыздарга айттым, келгиле ушул жигитти лидер кылып алып, аркасынан түздөнүп, ушул жигитти староста кылайлы. Анан Авазбекти староста кылып шайлап койдум. Ал иштеп атты. Анан бир күн эле Авазбек бир 5-6 айдан кийин эле мага кайрылып калды. Эжеке, мен жалаң кыздар менен окугандан кыйналып атат окшойм. Мени сырттан окуу бөлүмүнө которбойсузбу деди. Анан эмнеге Авазбек десем, мен Москвага кетем деди. Башка бир тармактарга иштегим келип атат деди. Анан ушундай жакшынакай жигитти кантип эми кээде жалган айтканга да туура келет да. Иштин кызыкчылыгы үчүн анан Авазбекти алдадым. Азыр дагы айтам ошо. Авазбек бул эме ушул учурда которулганга болбойт. Азыр которуу жок. Сен дагы 1-2 жыл окуп тур, анан сен 3-чү курска барып, өзүңчө бир өз алдынча болгондо мен сени которуп коем деп Авазбекти алдап туруп, кызыктырып, башка тапшырмаларды берип, ушинтип кыздар менен журулушуп иштеп, кийин Авазбек которулуу жөнүндө унутуп калды. Демек аралашып Аралашып кетти, лидер болду, группаны мыкты группага чыгардык, ушинтип чуркап жүрөт, башка кылып жүрөт, жаштар комитети болуп иштейди, ушинтип жүрүп анан Авазбек которулбастан эле 5 жылдык университетти бүтүп, сонун болуп Илтерге келип, анан Зульфия Кожоева менен сүйлөшүп, ушул жигит жакшы жигит деп анан буйрук экен иштеп жүрдү. Мына бүгүн мен өзүмдүн баягы бир адамдын тагдырына кичине шарапатым тийип калган болсо дагы өзүмдү бактылуу сезем. Бул мына менин жемиштерим да. Сыймыктанып, кандай сонун нерсе, өзүңүн шакирттериң баягы коомдо белгилүү инсандар болсо, мамлекетке баягы жардамы тийип, мамлекетке кошкон салымы болсо, бул сонун нерсе да, шакирт. Гүлжан Ажематова, Космос Чыдынов менин шакирттерим. Мен сабак бергенмин. Булар ошо мезгилде эле мындай тың, эжеке, биз жумушка барат элек деп окуу менен практиканы айкалыштырып, ошо кезде эле Космос биздин Чыдынов Космос университеттин телестудиясында иштечү, Гүлжан болсо Ош ТВда иштечү. Мына ушинтип отуруп, мынтип кылчайып карасам, бүгүн менин шакирттерим өзүм менен тең ата болуп мына иштеп атабыз коомдо. Мындан өткөн бакыт, мындан өткөн сыймык жок да. Анан мен ошондо кечээ дагы мына Жетиген журналына
интервью берип атканда Бишкектен кыздар чалып калышты. Эжеке, мугалим деген эмне? Мугалим жөнүндө айтыңызчы. Мугалим бул ким? Деп анан сизди соц тармактардан сизге окшоп айтат. Окуучуларыңыз аябай сизди жакшы көрүшөт. Ошон үчүн биз сизди журналга чакырып атабыз, каарман болуңуз. Деп анан мен ошонун ичинде эле мугалим тарбиячы, мугалим кесиптердин падышасы, мугалим эне, мугалим ата эне, мугалим бул тарбиячы деп олтурсам эле, ошонун ичинен анан журналист кыздар ушул теманы өздөрү суруп алып, ушундай бир жакшы аталыштагы тема коюп коюшуптур. Мугалим кесиптердин Падышасы. Анан ушул мугалим кесиптердин падышасы, мугалим бар жерде Феруза дайыма бир кандай десем жакшы иш болот да. Биз окуп жүргөн кезде мугалимдин сөзү биздин ата энебиздин сөзүнөн да бийик турчу. Кээде ата энебиз эжекеңе айтам, агайыңа айтам деп бизди башкарчу. Азыр ойлосом, ошол кезде биз бала кезде эжекең айтам дегенде биз кандай түздөнүп калчубуз. Көрсөм, мугалимдин статусу, мугалимдин орду, мугалимдин тарбиясы биз окуган кезде ошол 88-жылы мектепти бүткөн болсок, 80-88 жылдарда мен ойлойм, мугалимдин статусу аябай бийик болгон. Азыр эми мына чакан алып келген сыйлыктарыңыз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Бул кайсыл жерден? Бул ушул Жетиген коомдук журналы атайын сурамжылоо жүргүзүп, Кыргыз туусу гезитинде. Анан ошол жерден өзүнчө бир номинацияларды берип, соц тармактардан ар кандай өздөрүнүн сурамжылоолору болот экен. Мына өткөн жылы, 2020-жылы Бишкекте Ак сарай деген чоң ресторанда Жетигендин 10 жылдыгында, ооба, чоң юбилейде биз барып, баарыбыз анан ошол жерден бизге эң мен сүйүнгөн Медеткан Шеримкуловдун колунан ушул сыйлыкты алып калдым. Легендарлуу парламенттеги укмуш, легендарлуу инсандар ошол жерде сонун кылып айымдарды майрам менен куттуктап, сонун ушундай бир стимул жарата турган, баарыбызга тагып, көкүрөгүбүзгө төш белгилерди тагып, сонун дасторконго тургузуп, мугалим деп сыйлаган үчүн бизде дагы күч жаралат, биз анан жашарабыз да, Феруз. Анан бизде дагы биздин чыгармачылыгыбыз дагы жашарат да. Жаңы технология, балдарды кантип кызыктыруу, кантип үйрөтөбүз деген бир нече маселе келип чыгат. Бул кайсы жылы алдыңыз жогорку кеңешти? 2019. 2019-жылы ошол жамаатыбыздын көрсөтүүсү менен ошол кездеги төраганын колунан барып жогорку кеңешке кирип, Өзүңүз, өзүм барып ошол жыйынга катышып, анан ошол жерден салтанаттуу түрдө алып келгенмин. Эстан Жумабеков төрага болчу. Ушундай сыйлыктарды алгандан кийин кандай ички туңуз, кандай эмелер пайда болот? Мындан аркадагы жоопкерчилик, дагы күчөсө керек, демек мен мындан дагы күчтүү иштешим керек. Күчтүү иштешим керек. Мен ушул 2008-жылы азыркы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын ардак грамотасын алып калдым 2008. Ошол сыйлыкты алганымда биз Алмагүл Тилекманова, Бишкектен Өктөм Ашырбаевна, мамлекеттик тилден Нурлан агай менен баарыбыз чогуу анан ушул түштүктөгү бардык райондорду кыдырдык. Айыл өкмөттөргө, мектептерге барып, мамлекеттик тил кандай абалда? Орус мектептерге, өзбек мектептерге, бардык мектептерге барып, кантип силер иш кагаздарын жүргүзүп атасыңар? Бүгүн мамлекеттик тилге болгон мамиле мектептерде, балдар бакчасында кандай деп анан түлө кыдырып райондорду анан жыйынтыгында мен күткөн деле эмесмин. Анан эле бир күн факультетке чакырып калышты, сизге сыйлык бар экен. Ошол мамлекеттик тил боюнча өзүнүн ошол улуттук комиссиянын грамотасын алганда дагы менде бир башкача бир патриоттук бир сезимдер жаралды да. Анан Алмагүл эжекеге келип, эжеке, мен дагы бир шыктанууну, дагы бир жоопкерчиликти жаратып койдуңуз, жүрүңүз эжеке деп, анан экөөбүз эле демилге көтөрүп, райондордогу баягы кире бериштеги жазылган көрнөк жарнактар бар го, ошолордун абалы, ошолордон кабар алып, ката жерлерин оңдоп, ушинтип кызыгып иштеп калганбыз да. Муну менен эмнени айткым келет? Бул ар бир сыйлык мына кагаз деп коебуз го. Эки барак кагаз. Ушул адамдын
баягы кесиптик ишмердүүлүгүн дагы өзгөртөт экен да. Адамдык, инсандык баягы өзүнүн жоопкерчиликтерин дагы күчөтөт экен. Ушул сыйлыктардын берилиши мына Жетеген журналынын мени мугалимдер күнүнө каарман кылып алып, негизги башкы бетке чыгарып койгону дагы Феруза. Менде эртең ошол жаштарга болгон макташым керек, мен мугалим кесиптердин падышасы деген нерселер улам биздин позитивдик бир чыгармачылык ой толгоолорду ойготот экен. Негизи баягы бизде журналисттер арасында деле, ар бир кесиптин арасында деле баягы айрым сыйлыкка татыксыз инсандар деле баягы өзүңдөн мурда сыйлык алып калат. Туура. Ошондой эле мугалимдер арасында дагы азыр маселен кандидат болгондор көп, докторлукту жактагандар көп. Анан айтып калышат эми азыр оңой эле депчи, баягы акча чечип коет деген. Ошондойлорго кандай карайсыз эже? Аябай өкүнүчтүү болобу? Бул аябай актуалдуу, менин баягы жүрөгүмдөгү суроону таап алдыңыз да. Мен эң өкүнгөнүм эле баягы 3 жылда кандидат болуу. Акылга сыйбаган нерсе. Биз Токтосун Ашырбаевдин аспиранттары 18 жылда кандидат болдук. Макала, мектеп, эксперимент, ошону үйрөтүп, издеп аткан нерсеңди балдар менен бөлүшүп жатып, анан мен 18 жылдын ичинде ошол теманы бышырып, алипени окутуу боюнча. Анан ошол кандидаттык диссертациямды жактап атканда Бишкек Билим берүү академиясында Исак Бекбоев деген улуу математик агайыбыз, бейишин берсин, ошол киши төрага болуп отуруп, менин темамдын актуалдуулугун, макалалардын 95-жылдан баштап макала чыккандыгын ар бирин жиликтеп отуруп, анан мага 100% баягы кандидаттык коргоого добуштарын беришти да. Анан оштон барган менин кесиптештерим дагы ушунчалык сыймыктануу менен сүйүндүк. Мен эмнени айткым келет? Канчалык эмгек кылып өзүрүн көргөндө жүзүң жарык болот. Жемишти алып атканда. Анан кээде биздин окуучуларыбыз бизден мурда ушул төш белгилерди алып кетишти. Көп эле шакирттерибиз бизден мурда доцент деген корочкаларды алып кетишти, көйлөктөрдү. Ошол учурдан анан кийин эмнеге деген таң калыштуу. Өзүң суроо бересиң, эмне үчүн мынчалык тез, эмне үчүн каяка шашып баратат айрым инсандар, каерге барып токтойт, жыйынтыгы кандай болот, Феруза. Ошондой коомдо 5 кол тең эмес, айрым учурларда реалдуу эмес президенттин грамотасын алып кеткендер бар биздин айрым жаштарыбыз. Эмнеге деп өздөрүнө суроо беришпейт. Ушунчалык амбициялары күчтүү. А менин агайым мактанышыбы, агайым эжекем турат го. Эмнеге агайым эжекемден мурда мен президенттин грамотасын алам деп ойлонбойбу? Керек болсо биз бир аз болсо дагы союздун адамдары менен жүрүп калган үчүн, Феруза, мен дагы бир нерсеге жүрөгүм ооруйт. Мен мисалы корпоративдерде, сыйлуу жерлерге барганда өзүмөн жашуулуу эжекелерди эстеп, көзүм менен эле эсептеп калам да орунду. Бул келет, мен бул жака отурайын депчи. Анан кээ бир учурда азыркы жаштар сени тебелеп эле барып отуруп калды. Мен отуруп калдым, эми бул жерде жеп калдым да, сиз буяка отура бериңиз дегендей мамилелерге дагы түшүп болосуң да. Анан карап туруп, эми айрым учурда бул дагы биздин улуттун менталитеттин негизги өзөгүн түзөт. Меймандостук, адамгерчилик деген, туурабы? Анан мен дайыма окуучуларыма айтам да, студенттерге, эч качан жакшы адамдан жаман мугалим чыкпайт дейм да. Адам жакшыбы, ал инсан, мугалим, жакшы сапаттары күчтүүбү, андан жаман мугалим чыкпайт. Ал кайсы жерде болбосун, сый тамакта болобу, конференцияда болобу, сабакта болобу, бир тапшырма берген учурда ал онун майын чыгарып, жана устатка карата улуу мамиле менен кайтарат. Биздин бүгүн коомдо бул жат көрүнүш эмес. Устатынан эжекесинен мурда сыйлык алып алуу, устатын тээп туруп эле бул анын ордун бошоттуруп эле келип ошол креслого отуруп алуу, жана башка толтура көйгөйлөр мени дагы, сизди дагы, коомчулукта бир нече адамдарды ойлонтурат. Бирок мен ойлойм, бул ошондой бир шашып ушуп эрте баягы жетилген, эрте бышкан нерсе эрте эле жарылып калат да. Анан акырын өзүнүн этаптары менен, өзүнүн чеги менен барган нерсе сөзсүз түрдө жыйынтыгын берет. Мен ар дайым айтып калам да,
акырындап баары бир баягы Кыргызстанда бир мындай мыйзамдуулук орнойт депчи, Орнойт. акырындап баары бир баягы таланттуулар, мыктылар баары алдыга чыгат, элинет деп аябай өзүмдү өзүм ушундай кээ бир учурда баягы сооруткон учурларым да болот да. Мына ушундай учур аз эмес эже келип калат деген үмүттөбүз. Анан эми сиз баягы коомдо ар дайым активдүү жүргөн инсан катары азыр айрым мындай партиялар дагы кызыгып чакырат эмеспи? Мындай айрымдары пайдаланыш үчүн добушка, айрымдары чындап эле бул инсанды өзүбүзгө аралаштырсак биздин партиянын зоболосу көтөрүлөт депчи, мына ушундай учурлар сунуштаган учурлар болдубу эже? Бул акыркы ушул бир 3-4 партиядан мага чакыруу түштү. Алар чын дилден эжеке билим берүүнү көтөрөйлү, эжеке сиз ушул айымдардын квотасына биздин партия менен барыңыз, ойлонуп көрүңүз деп белгилүү эле инсандардан чакыруулар түштү. Мен чындыгында дароо эле жок деп айтпай ойлонуп көрөйүн дедим. Чын эле саясатка бара аламбы? Анан кийин айттым, мен мугалим эле болоюнчу. Мен өзүмдүн эле жумушумду кылайынчы десем, эмнеге эжеке? Ал жакта деле мугалимдер үчүн мыйзамдар жазылат, мугалимдер үчүн ал жерде сиз камкордук көрөсүз, сиздин деле иштей турган мезгилиңиз келди, депутат болуңуз, мүмкүнчүлүк түзүп берели деп ошол чакырган инсандарга мен өздөрү билет, мен ыраазычылыкты ошол мезгилде да айттым. Азыр дагы эфирден айткым келет. Менин мугалим катары, педагог катары бир кандайдыр билим берүү тармагына пайдасы тийип калсын деп чакыргандар чындап болду. Бирок мен дайым айтам, мен мугалиммин, мен өзүмдүн кесибимди аягына чыгарышым керек. Анткени чымчыкты сойсо да касапчы сойсун. Биз мектепти бүгүн билим берүүнү таштап баарыбыз эле саясатка аттанып алган болсок, балдардын кийинки муундун келечеги биздин жоопкерчилигибизге алынган. Мен буну суроону бергеним себеби мен жогорку кеңеште мына ушундай сиздей инсандарды көргүм келет да. Анткени биз жогоруну карап түзөнөбүз да эже. Жогору жактагылар кандай болсо, демек ушул нерсе туура экен, ушундай болушубуз керек экен дейбиз да. Мына ушундай билимдүү, илимдүү инсандар бизде сизге окшогон адамдар барып калса, балким биздин мамлекет мындан дагы өнүгөт беле. Эже бирок сиздин пландарыңыз башкача экен, ошол жакта кетсеңиз дагы бул жакшы нерсе. Эми эже келечекте келечекте буюрса мен ушул докторлук диссертациямды коргоо үчүн болгон жумушумду, болгон билимимди, аракетимди жумшап жатам. Докторлук диссертациямдын темасы бул аябай бүгүн жаштар үчүн, коом үчүн керектүү болгон кеп коммуникациясы. Кеп коммуникациясы. Кыргыз, өзбек маданият аралык кеп коммуникациясын урду. Мына ошон үчүн мен өткөн жылы атайын Ташкентке барып, өзүмдүн илимий иштерим боюнча бир нече жерлерде илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп келдим. Кудай буюрса дагы мына күн жылып калганда дагы Ташкентке барып, өзүмдүн ушул кыргыз-өзбек маданият аралык кеп коммуникациясы боюнча бир топ маалыматтарды, материалдарды жыйнап келгенге аракет кылам. Менин келечектеги планым ушул мен жазган китептер, мен коргоого алган илим өндүрүштө, практикада окуучулардын, жаштардын, коомдун аз болсо дагы сабаттуулугун арттырууга, кеп маданиятын көтөрүүгө, эркин сүйлөй алуусуна кайсы бир өбөлгө түзүүгө, жаштар биз коргогон илимден, ошол биз жараткан жаңы нерседен аз болсо дагы өздөрүнө бир жыйынтык чыгара алса, мен ошондо өзүмдүн мугалимдик миссиямды, өзүмдүн педагогдук миссиямды аткарган болом. Эми азыр бизди эфирден көрүп атканда жезде кап болуп калбасын, мас туура өзүн эле айтып атат, өзүн эле мен жөнүндө сөз козгободу деп. Эми өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айтсаңыз. Үй бүлөм жолдошум салык инспекциясында иштейт көп жылдан бери. Уулум Жамболот болсо шаардагы мектепте 6-класста окуйт. Менин ушул сыйлыктарымдын баардыгынын артында бул бир күчтүү инсан турат. Жолдошуңуздун колдоосу, Жолдошумдун колдоосу. Анткени мен Бишкекте кандидаттык диссертациямды коргоп жүргөндө дагы жолдошума ушунчалык ар дайым эле ыраазы болом, бирок ошол учурда дагы мени ошентип ошол Бишкекке жөнөтүп коюп, качан келесиң, мындай деп талап койбостон, кантип атасың,
кандай жардам керек деп турган эң жакын инсандарымдын бири ушул жолдошум болот. Мына ушул сыйлыктарды алганы кеткенде ушул мына журналдын ичинде дагы үй бүлөм жөнүндө бергенбиз. Албетте баягы жакшы адам жакшы ийгиликтерди жаратууга шарапаты тиет да. Мен жолдошум менен сыймыктанам, мен үчүн тоодой бир бекем күч берип турат дайыма. Кандай жумуш аткарсам дагы ошол кишинин батасы, ошол кишинин ыраазычылыгы мени дайыма колдоп келет. Мына ушундай сонун сөз менен биз программабызды жыйынтыктайлы. Мына 40 мүнөт аябагандай тез өтүп кетти. Сиз менен кенен сүйлөшүп отурган өзү сонун да. Баягы азыр саясат менен негатив аябагандай көбөйүп кеткен үчүнчү же баягы жакшы сөз сүйлөгөн адамды издеп калат экенсиң да бір күндөчү. Жашооңдо жакшы нерсе болсо, жакшы сөз сүйлөсөң, анан адам баягы жан дүйнөсү дагы тазарат да. Мына ушундай сиз таза инсан менен бүгүнкү программабызды маектешкениме аябагандай ыраазымын эже. Ар дайым ушул каалооңузду жазбаңыз. Биз сыймыктанган Настурхан Шариповой болуп жүрө бериңиз. Келечекте сонун пландарды айттыңыз эже. Ошол пландарыңыздын баардыгы ишке атсын эже. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү абройлуу инсан менен дагы программабызды кенен маектешип алдык программабызда. Дагы бир абройлуу инсан менен кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.